Бүгүн 18-сентябрда саясатчы Адахан Мадумаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал боюнча журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. Жыйын эмоционалдуу жагдайда өттү. Буга журналисттердин суроолорунун саясатчыга жакпагандыгы себеп болду. Айрым суроолор Мадумаровдун ачуусуна тийип, журналисттердин өздөрүнө суроо узаткан учурлар болду. Ошол эле учурда массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү саясатчынын жообуна канааттанбай жатканын айтып жатышты. Мындай кырдаал Мадумаровго сиз Коопсуздук кеңештин катчысы болуп турганда азыр чыр болуп жаткан аймакты тажик тарапка 49 жылга берүү жөнүндөгү протоколго кол койгонуңуздун себебин түшүндүрүп бериңиз деген суроодон улам жаралды. Газпромду $1 саттым. Бул $1. Ошо сыяктуу эле жерде $1 кетип атат. Кетпейт бул. Анткени сизде Бул кетпейт бул иним. Примерный депчи. Кетпейт бул. Бир угуп тур. Мен өзүмдүн үйүмдү да сата албайм. Мен өзүмдүн үйүмдү сата албайм, билесиңби? Сен сата аласың ба? Мен $1 эгерде келишип болуп калса Сата албайсың. Сата албайсың. Сата албайсың иним. Аялың барбы? Бизде бар. Токтоп тур. Аялың барбы? Бар. Аялың кол коймоюнча сата албайсың сен. Өзүңдүн үйүңдү сата албайсың. Бул бирде. Жер Конституцияны эгер биз так изилдеген болсок, караган болсок, чек араны аныктоо бул жогорку кеңештин ыйгарым укугу. Саясатчынын бул жообун улай эле анын ачуусуна тийген дагы бир суроо узатылды. Менде бар. Адахан Кимсанбаев сиздин кече деги эле ушул Кыргызстанда кандайдыр бир ситуация чыкса эле дайыма эле бийлик жаман, бийлик мындай деп дайыма баардык адамдарды, бийликтегилерди экинчи сотко чыгарып келесиң да, грубо айтканда. Деги эле Кыргызстанда акыл эстүү, өлкөнү башкарып кете турган, кармап кете турган, жол баштай ала турган сизден башка ким бар? Кимди эсептейсиз? Толтура. Экинчи суроо. Сиз айтып атасыз, азыр Харкара боюнча экинчи суроо беришти. Болуптур, сиз Харкара боюнча күнөөлүү эмес экенсиз. Бирок моралдык жоопкерчилигиңиз боюнча качандан кечирим сурайсыз? Экинчиден 2010-жылдан кийин бийлик жок деп атасыз. Бийлик жок болсо сиздерди баягы ак үйдөн кууп чыккан 7-апрель батырларын сиз жырткычтар деп айтканыңыз азыр интернетте жайнап жүрөт. Айтыңызчы, ал мекен шейиттеринен качан кечирим сурайсыз? Эмоция калтырбай, так, тура, кыска жооп алгым келет. Суроо бербеңиз мага, мен сизге суроо берем. Ар бир адамды Аллах пейилине жараша көрсөтсүн. Ушул жообум бул бир. Экинчиден, карындашым ар бир айткан берген интервьюларымды кубануу менен гана басып жүрчү элем. Карындашым. Жок, мен бул Эми кийинки суроого жооп бериңизчи. кездерде эмнегедир такыр мындай бир Мен сизди такыр башкача дайыма болуп колдоп кетти. жүрүүгө милдеттүү эмесмин, ал менин позициям. Сиз суроомо жооп бербейсизби? Укпайсыңбы эми? Жогорку кеңештеги жасаган ар бир кыймылыма мен сыймыктанам. Мен жогорку кеңеште эмне жумуштарды жасап кеткенимди барып ошол жогорку кеңештин депутаттарынан сурасаңар, бүт баары айтып беришет. Кызматкерлерден, жөнөкөй кызматкерлерден сурасаңар, айтып берет. Бул бир. Мекен шейиттери боюнча менимче Кыргызстандагы түшүнбөгөн жалгыз калган болсоңуз керек, калгандардын баары түшүндү. Мен кимдерди эмне деп айткандыгымды элдин баары тескерисинче ошол бийликти басып алгандар 6 жылдын ичинде өздөрү бири-бирине далилдеп беришти, кимдер экендиги. Ошол мезгилдеги бийликке келгендердин баары дээрлик тордун аркасына отуруп чыгышты, дагы да келечекте отура тургандары бар. Бул бир. Өтүп кеткен кишилер менен чайкоочулук кылбагыла. Мен өтүп кеткен кишилердин аркасынан кыргыздын ыйык салты бар. Жаман айтпа дейт. Жакшы айтыш колуңдан келбесе жаман айтпа дейт. Ошон үчүн мен айтканымды уккан да эмессиң, көргөн да эмессиң, ушуну айтты деп, жазды деп жүрүп атасың да сен. Мисалы мен жыйын болуп аткан жерлерде сен катышкан эмессиң да, карындашым. Ошон үчүн мен айткан сөзүмө өзүм жооп берем дейт, бир акылман айткан экен. Бирок сен укканың эмес деп. Мен жооп бердим.
Маралдык жашап аткандыгың үчүн ар бирибиздин өзүбүздүн жоопкерчилигибиз бар. Сенин да жоопкерчилигиң бар, менин да жоопкерчилигим, бул жигиттин дагы бардыгынын. Өз кезинде Мадумаров журналисттерди сабатсыздар деп атап тарыхты окууга чакырды. Ошол эле учурда айрым журналисттер анын жоопторуна карата сын айта башташты. Эмоционалдык абал курчуй баштаганда маалымат жыйынга катышып жаткан Мадумаров тараптагы жигиттер журналистти залдан күч менен чыгарышты. Баштагы саясатчылар жоголгондон кийин анан жасайбыз да ушуну. Жасагыла. Бизди жоготкула, жасагылачы. Жасайбыз. Жаса. Ушул сөзүңдү кулагыңа түйүп, жүрөгүңө түйүп ал дагы 15 жылдан кийинчи. 15 жылдан кийин эсте. Албетте жасайбыз. Ятаң көрү, мен киши болгон эмес экенмин. 24 жашта текеберленген. 44 жашта. Кандай? Чыныгы абалды айтпайт мамлекеттик мекемелер Ооба. маалымат депчи. Анан тилекке каршы 16-сентябрда өмүр кыйылды. Андан сырткары аскер кызматкерлеринин абалдары да оор болуп атат да, октон жабыркап. Анан ошол маалыматтарды бурмалагандар, андан тышкары тиешелүү ушул абалга тиешелүү болуп турган кызматкерлер жоопко тартылыш керек да сиздин пикириңизде? Сөзсүз түрдө тартылыш керек. Кечээ мына Жогорку Кеңештин депутаты Карамат деген айым жакшы маселе көтөрдү. Биз ушул маселени көтөргөндө эмне үчүн абал тынч, бардыгы жакшы, көзөмөлдө турабыз деп убада ушундай айткансыңар деди, өкмөткө айтты. Ошол маалымат бергендерди жоопко тартылсын деген маселени койду. Мен жөнөкөй, могул баламдай жөнөкөй жаранмын. Депутат койду ошол маселени. Койсун, бүгүн угушат. Ким абал тынч деп айтып келди? Эгерде Мадумаров барган болсо, 10-чу бөлүмү калбай, УВДсы калбай, артынан узылдап, чуулдап машиналар менен кууп жүрүшөт. Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта. Эмне үчүн азыр мына Алтынай айым айткандай, 14-чү сентябрда аскердик техникалар баары жылып баштаган болсо, ошону айтпаган, ошону көрбөгөн, ошону билбеген жөнөкөй эле бир кыргыз жигит ошону тартып, моолор бирдемеге даярданып атат деп жазып атат, айтып атат. Ошону даярданып атканын билип туруп, УВДсы дагы, КМБсы, МВДсы бардыгы билип туруп ошону чара көрбөгөндөн кийин жоопкерчиликке тартылышы керек. Жака чейин келишти го. Бишкекке чейин келип коңгуроо какты. Коңгуроо какса тескерисинче баягы ууру десе, уурун өзү ээсин жыгатты болуп атат да. Ошолор келип кулак кагып койгондугу үчүн суракта экен. Могу жигит айткандай, улут аралык кагылыш ынтымакты сенин маңдайыңа жазганмы кыргыз? Башкалары милдеттүү эмеспи ынтымакты кармаганга? Биз көрүнгөн жерге барып, кайсыл жерде эки мамлекеттин ортосунда дарыя аккан болсо достук. Кайсыл жерде эки элдин ортосунда көпүрө курулган болсо достук. Кайсыл жерде айыл пайда болгон болсо достук. Достукту кыргыздын маңдайына жаздыбы? Же башкаларда түшүнүк жок кандай достук деген? Эйиңер менен болгон жигиттер. Сиз тукуруп аткан жоксузбу? Сиз антып аткан жоксузбу? Сен эмнеге даярдап атасың кишини? Эмнеге мындай бир жем таштаган атасың? Ошо сага окшогондор аттуушулардычы. Булар кыргызды мамлекет болуп калсын деп атат. Мына ушул кишинин аркасынан жазгандан бүт баары кыргыздар жазды. Мектепке сен дипломатиядан айланып кетесиң, менин түшүнбөйсүң сен дипломатияны. Түшүнбөйсүң сен. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечпек. Ерге 24 жашындачы келип алып турупчу баягы мамлекеттик кызматта калган адамдын кайсы функционалдык милдеттери бар экенин түшүнбөй таап, албетте тукурулуп келген Сен адамдар 30 жыл, сөзү менен келген. дагы 30 жыл өмүр сүрөсүң, балам. 30 жыл, 35 жыл, 31 жыл өмүр сүрсөң, менин жашыма келесиң. 31 жыл. Балам, айланайын. Кыргызда жакшы сөз бар, назар деген. Назардан калбагын. Эгер бир нерсени түшүнбөсөң, суроо бергенден кийин жооп бер. Агай, бир нерсе айтып болчу агай. Бул жер сиздин маалымат катчыңыз кече чалышкан. Пресс-конференция болду. Ким чалды? Ким чалды? Азыр номерин беремиз. Бер, ким чалды? Айтты Атакан Кимсенбаевич Баткендеги окуялар боюнча жана азыркы саясий кырдаалдар боюнча маалымат жыйын берет деп. Ошону берип атпайбы? Бирок бүгүнкү күндө агай биз көрүп атабыз. Бул жакта жергиликтүү тургундар чакырыпсыз. Мен чакырган бир кишини чакырган жокмун. Мына эже да жүрөт, бул эжелер да жүрөт. Ар бир журналист суроо берген сайын келип сөзгө кычылып эме кылышып атат. Агай сиз бул жыйыныңызды Баткенге барып, же өзүңүздүн кабинетиңизде өткөрбөйсүзбү агай? Анне маалымат жыйынга аралаштырып атасыз булар. Акырын эмоция калтырбайсыз. Андан кийин чыккынчы, мыккынчы деп чыгарасыз. Чоң жигит. Мен маалымат жыйынга келдим. Мен маалымат
негизди. Эми кайдан болсо дагы жөн койгула да. Жөн койгула. Эми ошону